Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Бүгін маға şu біздің қарманымыз келді. Жашыңыз қаншада? 43 жашта. Сізден сол көкірегіңізді, сол емшегіңізді жана сол қолтықтағы бездерді алып салышты. Мен эми кыскараак айтып берейин. Кыскасы, бұл 43 жашта біздің инсанымыз bir gün эле көкүрөгүндөгү сол эмчектеги безди чоңоюп калганын сезген дагы онкологияга барган. Онкологияда биздин коллегалар бул болбойт, бул биринчи стадиясы экен, азыр алып салбасак 4-чү стадияга өтүп кетет экен, сол жакты алып салган. Андан бери химиотерапия алат. Бирок азыр эмне үчүн менден кеңеш сураганы келди? Себеби деген сол колу жана сол капталжак бир аз түшүнүксүз, мындай дискомфорт, кандайдыр бир катуу оору деле эмес, катуу оору деле эмес, эми бир мына ушул сол колу кандайдыр бир дискомфорт болуп, бир мындай жан жоктой, кесилген жерлер жан жоктой болгон үчүн келген. Жана ушул мына химиотерапиядан кийин түшкөндөй түшсө, эми оң жактагы көкүрөктүн бездери да бир чоңоюп калды деп айткан. Эми ошо мага кеңеш келиптир. Мен эми төмөндөгүлөрдү айтар элем да, урматтуу мекендештер, ушундан силер өзүңөр вывод кылсаңар. Эмне үчүн бул ооруга кабылып калды биздин тууганыбыз? Себебиден көп жыл мындай сыгылып, кысылып, эми биз тиричиликте ар нерсеге сыгылабыз, кысылабыз. Ошон үчүн айтат экен да, Кудай таалам, бүгүнкү күн менен жашагыла депчи, бүгүнкү күн менен жашагыла, сыгылбагыла деп. Ошо кысылуу, ыза болуу нерселердин баары бүтүн эле ички орган ичибиздеги органдардын жакшы иштебесине алып келген да. Ичибиздеги органдар жакшы иштебегенден кийин без айлануу жакшы жүрбөй калат. Демек, мына ушул без айлануу жакшы жүрбөй калганда, мына мен силерге дайыма айтамын, денедеги бүт биздин без тамырларыбыз бүт денедеги керектүү нерселерди чогултуп келип туруп, сол акыреттин үстүндөгү көк кан тамырга без тамырлар керексиз нерсесин куюп берет. Мынакей, караңыздар. Бүт денедеги, бүт денедегилер буга чогулат дагы, келип туруп анан сол акыреттин аркасы үстүндөгү сол подключичный венага керексиз нерсени куюп берет. Анан бул көк кан тамыры сийдек кылып, заң кылып, тери кылып бизден керексиз нерселерди сыртка чыгарып берет. Мына ушул жогоруда мен айткан себептердин айынан сол колтуктагы, сол эмчектеги бир без тамыр жакшы өткөрүүсүн токтотуп койгон да. Мисалы, бул без тамырда өтүү болбой калган үчүн бул чоңоюп кетет. Без келет дагы берде чогулуп, без өтөйүн десе бул жер жабык болуп калган. Бул жерде грибки деген майда жандык жашайт. Ушул грибки деген майда жандык ошо кыжалат болдон, ыза болгондон, органдар жакшы иштебей калгандардан, тамакты өз учурунда ичпей калды, сыгылдыбы, мүмкүн ачка көп жүрүп калдыбы, мүмкүн суу ичпей калдыбы, ошондо биздин организмибиздеги без тамырдын ичиндеги грибкилер көбөйүп кетет да. Кайсы бир бөлүгүндө көбөйүп кеткен үчүн бул жака келип туруп, анан бул жерден өтө албастан, тура берген без суюктугу өтө албастан, анан бул без түйүлчүк бул жерден чоңоюп кеткен. Эми биринчи стадиясы деген сөз ушул жерде чоңоюп кеткенден ушул жерде алып салабыз деп аракет кылабыз да биз. Эми ушуну албай эле, эми мен дайым айтамын, официальный медицина бар, альтернативный медицина. Официальный медицина ушул аптекада дары-дармек менен дарылайт. Биз болсо натуралдык менен дарылайбыз. Биз башкача лечение кылмакпыз. Официальный медицинада албетте кесип алып салабыз. Алып салуу менен биз кайра жолду бөгөп койдук да. Эми азыркы жалпы эмне үчүн келип чыгып атат? Азыркы жалпынын келип чыгуусунун себеби мына ушул көкүрөктү алып салгандан кийин, көкүрөктү өзүнүн без тамырлары менен кошо, муногу без тамырлары менен алып салгандан кийин, могу без тамырларды кошо алып салгандан кийин, кол жактан келип аткан без тамырга жол жок болуп калды. Себеби бул жерден кесилип калды да.
Бул өтө албай атат да. Эми бу жерде көптөгөн майда көзгө көрүнбөгөн без тамырлар да бар. Чоң қан тамырлар, без тамырлар бар. Ошонун майда бөлүкчөлөрү, чоң бөлүкчөлөрү, орто, чоң бөлүкчөлөрү баары келип туруп кесилген жерден өтө албай, колдо без суюктугу көбүрөөк калып атат. Муну лимфостаз дейт. Лимфостаз. Демек ушул жака келип дагы өтө албайт. Эми кандай кылып биз дарылайбыз? Биздин дарылообуз эң сонун лимфа массаж жасаш керек. Урматтуу тууганым, сизге эң сонун денедеги без тамырларга лимфа массаж жасаш керек. Биз альтернативный медицинада врачтар ошо сода, анан кийин перекс коябыз. Неумоакин деген профессордун методу менен перекс коябыз. Дагы башка профессорлордун методу менен сода куябыз. Биз эми ошону менен эмне кылабыз? Биз аны менен ушу без тамырдын ичинде жашап аткан грипкилерди чөйрөнү өзгөртөбүз да. Мен ушу сизге айтпадымбы башында? Бул ооруга грипки деген майда жарык алып келген да, сиздичи. Мына ошол грипки деген майда жарыкты өлтүрүш үчүн биз кан тамырдын ичине сода жана перекс коебуз. Кээде перексти ичиртебиз. Кээде биз профилактика катары жазында өзүндө перекс ичип койгула дейбиз. Эмне үчүн? Кан тамырдын ичинде жүргөн грипкилерди, майда жандыкта 5 микроорганизм жашайт. Ошолордун санын азайтып туруш үчүн жазында өзүндө перекс ичкиле деп айтабыз. Ушу сиздин учуруңузда биз перексти капать этебиз. Демек, урматтуу мекендештер, кыргыздардан жакшы айтканда, жети өлчөптүр бир кес депчи. Ошон үчүн кеч болуп калганда албетте андай кесип алыш керек. Кеч боло электе биринчи, экинчи стадия деген мезгилде албетте бул нерсени аркага кайтарып жүрсө болот да, кескенге шашылбастан. Эми кескен жерди кармап көрдүм, кескен жердагы баягы өлүк ткандар болгон үчүн, аябай спаечный болезнь болуп калат, эми тыртыктын местасы да, мен кыргызча тыртык деп атат. Ошо тыртык жерде өлүк ткандар, өлүк клеткалар бар да, ошон үчүн ал жер муздап турат да. Эми ал жерди деле күнүгө лимфа массаж жасай берсеңиз, мен өзүңүз үйрөтөм. Ал жерде уже ысып, оорду жакшы боло баштайт. Эми сиздин учуруңузда деле эч кандай үмүт жок дебестен, үмүт бар. Үмүт, абдан чоң үмүт бар сизде. Эмне үчүн? Себеби сиз азыр мен көргөн состоянияңыз абдан жакшы. Весиңиз өтө кеткен эмес. Акыл эсиңиз, ордуңузда бардыгы жакшы. Сизде бул нерседен кайра дагы жакшы, мындан да толук жакшы болуп кетүүгө абдан мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн негизгиси сиз ишенүү. Көрдүңүзбү? Сиз эч качан мындай неме кылып калбаңыз. Капа болуп, өзүңүздү настроениеңизди түшүрбөңүз. Сиз күнүгө эртең менен болду, мен жакшы болом. Болду, мен жакшы болом. Мен жакшы болом. Түшүндүңүзбү? Мен жакшы болом деген нерсени могу жерге жазыш керек. Саламатта болуңуздар, урматтуу мекендештер. Денеңиздер сак болсун.